тил маданиятына келгенде биз окуу жайды бүткөндө тилди билебиз деп ойлоп калдык да. Журналистиканы бүтүп эле келген балдарда дагы ошондой түшүнүк болуп атат да. Мен билем кыргыз тилин деген. Билген бир сөздөрдү билген. Аларды эптеп кураштырган бул сүйлөшкөнгө жарайт, бирок адабий тил деген бар, журналистиканын өзүнүн тили бар. Мисалы Алым Токтомуштун макалаларын эмне үчүн эл жакшы көрүп окучу эле, жана Жол бүгүндү. Тили мыкты болчу анын. Эмне маселени көтөрсө дагы анын тил маданияты бийик болчу. Мисалы үчүн азыркы мына интернеттегидей шатырата сөгүп калчу эмес, жаман көргөн. Сындайт эле, аргументке аргумент менен каршы макала коет эле. Ошондон улам биздеги журналистикадагы тил маданиятын көтөрүш бул бирден бир маселе деп ойлойм да. Тил маданиятын көтөрүш үчүн журналисттердин өзүнүн көкүрөктөгү көрөңгөсү толук болуш керек. Адабий китепти көп окуш керек. Бизге келип иштеп аткан кыздар балдардан деле кээде ушу эң популярдуу, элдин баары окуган китепти сурасаң деле окуй элекмин деп калат да. Тилди байытыш үчүн окуш керек да.